Амансызбы ардактуу телекөрөрман, назарыңыздарда бир апта ою өлкөдөгү жүз берген орчундуу окуяларга серисеп салчу апта маалыматтык программасы. Студияда Абдумалик Базарбаев болом. Бул жумадагы маанилүү саясий жана тарыхый окуялар менен коштолду. Курултайда улуттук көйгөйлөр көтөрүлүп, сындардын аягы арбаган жок. Борбор калаада 1000ден ашуун делегат катышкан биринчи элдик курултай өттү. Бийлик жетекчилери өлкөдөгү экономикалык жана саясий кырдаал алдыдагы пландар тууралуу маалымат берсе, аймактардан шайланып келген делегаттардын дээрлик баары тең өздөрүнүн жергиликтүү маселесин түз айтышты. Президент Садыр Жапаров элдик курултайга өлкөдөгү абал жана ички тышкы саясат боюнча кайрылуу жасады. Курултайда Орусияда жүргөн мигранттардын атынан келген делегат Толкунбай Ахматов Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматты иштен алууну сунуштады. Ал жыйында отурган президент Садыр Жапаровга кайрылып, элчиге карата дооматтарын айтты. Элчи эл менен эмес деп көп айтып келишти. Өзүнүн элин чет мамлекеттен коопсуздук кызматкерлерине берип жатканы кандай? Мындай элчинин иштегенге акысы жок деп ойлойм. Бир-эки маселени айтсак, укук коргоо органдарына арызданып, 3-4 адамды каматып жатат, деди мекендеш делегат. Курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген Конституцияда жазылган. Ага-ылайык ушул жылдын 1-сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Өлкө эгемендик алгандан бери кыргыз тарыхында оппозиция, бийликте курултай өткөрүп келген мезгилдер болгон. Бул жумада Арменияда өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунда өкмөт башчысы Никол Пашинян ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин декларациясына кол коюудан баш тартса, эл аралык коопсуздук жыйынында кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуялар талкууга алынды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чек ара маселесин чечүүдө улуттуу жылыштар бар экенин айтканын Беларусь президенти Александр Лукашенко ЖКК саммитинде билдирген. Анда Эмомали Шариповичтин айтканына караганда, Кыргызстандын президенти менен чек ара маселесин сүйлөшүүдө жылыш бар. Эгер биз чыныгы жоопкерчиликтүү уюм болобуз десек, анда бул чырчатакты жоюш керек. Биз өз чөйрөбүздө бул маселелерди чечип алдыга жыла албасак, анда колубуздан эмне келет? Ошондуктан бул багытта олуттуу кадамдар жасалышы керек, деген Лукашенко. Буга чейин Садыр Жапаров Кыргызстан Тажикстан менен чек ара көйгөйүн жаңы жылга чейин бүтүрө турганын айткан болчу. Коңшу тажик бийлиги Кыргыз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгүн бузуп, 2 рет куралдуу агрессия көрсөтүп, жүздөгөн өмүрлөрдү кыйып, миллиондогон чыгымга кептегенин эл аралык коомчулук көрдү. Бул жумада өлкө аймагында үрөй учурган жол кырсыктары тынымсыз катталды. Бишкек ош жолундагы Каракол шаарында кичи автобус менен жүк ташуучуна кагылышып, анын кесепетинен 6 адам каза болду. Кагылышуунун кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жана 5 жүргүнчүсү каза болуп, дагы 3 жабырлануучу ооруканага жеткирилди. Ал эми Баткенде 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы орун алды. Баткен ош жолунун 212-чакырымында Баткен районунун Жаңыжер айылынын тушунда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен Opel Vectra үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагышкан. Кырсыктан 8 адам каза болуп, жаракат алган 1 киши ооруканага жеткирилген. Маалыматта каза болгондордун 6 Opel Vectra автоунаасында, 2 кичи автобуста болгон. Айылдаштардын айтымында, алар Кадамжай районуна турмушка узап бара жаткан кызынын тоюна бара жаткан бир бүлөөнүн мүчөлөрү эле. Быйыл 9 айда өлкө боюнча 4972 жол кырсыгы катталды. Былтыр 9 айда 5426 жол кырсыгы катталып, 610 адам мерт болгон. Кезекте бир апта ою өлкөдөгү урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 21 ноябрь дүйшөмбү. Бул күнү Бишкек ош жолундагы Каракол шаарында кичи автобус менен жүк ташуучуна кагылышып, анын кесепетинен 6 адам каза болду. Быйыл 9 айда өлкө боюнча 4972 жол кырсыгы катталды. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Колундо эл өкмөтүнүн тургундары бул күнү өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Видео кайрылууда элге келген гуманитардык жардам толук жетпей, орто жолдо жок болуп кетип жатканы айтылат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаевдин тергөө абагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. 2017 жылдын сентябрь айында президенттик шайлоонун алдында Канат Исаевга бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында айып тагылган.
Дүйшөмбү күнү Садыр Жапаров Бишкектеги Тоңгоч Кечи районунда жаңы мектепти ачты. Мамлекет башчысы салтанаттуу жагдайда кызыл лентаны кесип 550 окуучу орунга эсептелген 3 кабаттуу жаңы имарат менен таанышты. Бир жыл ичинде мамлекет тарабынан Бишкекте 15 мектеп курулганын, бул коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттын аркасында мүмкүн болгонун айтты. 22 ноябрь шейшембе Орусиянын Москва шаарында таксист болуп иштеген кыргыз жараны муунтуу өлтүрүлгөнү аныкталды. Бул таксинин айдоочусун өлтүрүүгө шектелген жаран Москванын батышында кармалган. Милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын мурдагы кызматкери Жакупбек Дулатбек уулу айдоочуну өлтүргөн деп аныкталып 16 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алган. Дагы 3 кызматкер кылмыштын изин жашырган үчүн Юлия Сафановага, Абдумалик Бегматовго жана Эламан Базаркул уулуна өкүм чыгарылды. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнү катаалданткан мыйзам долбоорун иштеп чыгып, бул күнү коомдук талкууга койду. Бейөкмөт уюмдардын ишин ачык айкындыгын камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору иштелип чыкканы жазылган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын программалары боюнча үй сатып алуудагы алгачкы төлөмдүн өлчөмүн 10%дан 30%га чейин жогорулатуу сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкуу үчүн министрлер кабинетинин сайтына жайгаштырылды. 23 ноябрь шаршембе Баткен облусундагы жол кырсыгында 8 адам каза болду. Ош Разаков жолунда Mercedes Sprinter унасы менен Opel Vectra унасы кагылышып, натыйжада 8 адам көз жумуп, жана 1 адам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилди. Кыргызстандын тоңгоч муфтийи Кимсанбай Абжи Абдрахманов 82 жашында дүйнө салды. 1992 жыл август айында Кыргызстан мусулмандарынын биринчи курултайы чакырылып, диний башкарма түзүлүп, алгачкы муфтий болуп Кимсанбай Абдрахманов тайындалган. Президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкинди кабыл алды. Анда коопсуздук тармагындагы кыргыз-орус кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууга алынды. 24 ноябрь бейшембе Бишкектен Жукеев Падовкин көчөсүндөгү номер 12 гараж кооперативинин жанында чыр чыкты. Буга чейин мэрия гараж ээлеринин жерди пайдалануу укугун токтотуу чечимин кабыл алганын билдирген. Гараж кооперативинин ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жай куруу пландалган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин 2 депутатына кылмыш ишин козголушу мүмкүн экендигин эскертти. Ошондой эле УКМК төрагасы иликтөө маалында кылмыш такталбай турган болсо, сот аркылуу чечим кабыл алынарын белгиледи. Ош шаарында ден соолугунан майыптуулугу бар жарандардын көйгөйлөрү талкууга алынды. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптуулугу бар жарандардын күнүнө карата мен жасай алам аттуу форум өттү. 25 ноябрь жума Жалал Абад облусунда алтын казган компаниянын мамлекетке 20 миллион сом зыян келтиргени аныкталып, бир бөлүгү өлкө казынасына кайтарылды. Тогуз-Тороо районунда алтын казган токен ишканасы уруксат жана тиешелүү экологиялык паспорттун жоктугуна карабастан экологиялык зыян тартибин жеңилдетилген ставка боюнча төлөп жүргөн. Супер ТВ телеканалынын кабарчысы Бактурсун Жоробековдун сабалышына шектүү адам кармалды. 22 жаштагы шектүү алгач шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, бөгөт чарасы чечими менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин 2021 жылкы республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча отчетун кабыл алды. Министрлер кабинетинин ишинин жыйынтыгы боюнча жалпы маалыматты төрага Акылбек Жапаров айтып берсе, күн тартиби боюнча финансы министри Алмаз Бакетаев баяндама жасады. Ош шаарында 6 автомектептин лицензиясы убактылуу токтотулуп, 5 автомектептин айдоочулук күбөлүккө окутуу уруксаты жокко чыгарылды. Бул күнү Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү аймактагы бардык автомектептердин жетекчилерине жыйын өткөрүп эскертүүлөрдү берди. Алыш күрөшүнүн негиздөөчүсү Баяман Эркинбаевдин жаркын элесине арналган эл аралык мелдеш Ош шаарында өткөрүлдү. Биринчиликти багындырган балбандарга спорт чебери мамлекеттик наам ыйгарылып, улуттук кураманын катарына кошулду.
Курултайда улуттук көйгөйлөр көтөрүлүп, сындардын аягы арбыган жок. Борбор калада 1000ден ашуун делегат катышкан биринчи элдик курултай өттү. Бийлик жетекчилери өлкөдөгү экономикалык жана саясий кырдаал алдыдагы пландары тууралуу маалымат берсе, аймактардан шайланып келген делегаттардын дээрлик бары тең өздөрүнүн жергиликтүү маселесин түз айтышты. Президент Садыр Жапаров элдик курултайга өлкөдөгү абал жана ички тышкы саясат боюнча кайрылуу жасады. Эгемен Кыргызстандын тарыхында оппозицияда бийликте өз-өзүнчө курултай өткөргөн учурлар болгон. Биринчи элдик курултай улуттук көйгөйлөрдү көтөрө алабы жана натыйжасын береби? Апта маалыматтык программасынын бул жолку коногу тарых илимдеринин кандидаты доцент Сабыркул Арстанов агай болмокчу. Саламатсызбы агай, студиябызга куш келипсиз. Негизи эле ушул бийлик башкаруу системасынан улам 10 жылдан бери токтоп калган элдик курултайдын азыркы ушул кайрадан чакырылып өтүп атышына кандай баа бересиз? Кандай жүрүштө кетип атат? Азыр эми мындай бир беткей баа бериш кыйын. Кече мына 25 ноябрда биринчи элдик курултай чакырылып өзүнүн жумушун баштады. 1000ден ашуун 1052 делегат катышып азыр иш алып барып атышат. Мына бүгүн экинчи күн. Эми бул курултайга анын маани мазмунуна баа берүү жок дегенде бир жылдан кийин баа берилет деп ойлойм да. Себеби курултайда дагы айтылып аткан көйгөйлөр, ошол биздин кыргыз коомчулугундагы олуттуу маселелер бул жерде айтылып эле калып кетеби, же ошого жараша кандайдыр бир маселелер чечилип, алдыга жылыш болобу? Бардык тараптан эми экономикалык, саясий, социалдык жана башка. Ошол кийинки окуялар, кийинки кадамдар көрсөтөт да. Бирок негизи эле бул иш-чаранын уюштурулушу жалпы кыргыз коомчулугун толук болбосо да кандайдыр бир деңгээлде бириктирип, анан кандай бир багытка, максатка бурулганга шарт түзө турган окуя катары кабыл алышыбыз керек да. Себеби мындай элибизде дагы мындай сыналган сөз барбы? Кеңешип кескен бармак оорубайт деп. Ушундай жыйында бул жерде эми негизинен делегаттардын курамы ар түрдүү болуп атат да. Ошол себептен оппозициялык, позициялык, ачуу, таттуу жана башка ойлор, сунуштар, пикирлер айтылып, анан ошол айтылган маселелерден бийлик туура жыйынтык чыгарып, туура багыт кадам таштай турган болсо, анда курултай биздин коомдон өзүнүн ордун табат. Анан ошол элдин күткөн ишенимин актайт деп ойлойм да. Азыр баа берүү кыйын, бирок бүгүн экинчи күн иштеп атат. Бирок салыштырмалуу мындай жакшы эле деңгээлде экендиги көрүнүп атат да. Ачуу сөздөр айтылып атат. Атайын мындай даярдалган сценарий боюнча эмес, мындай кадимкидей демократиялык мүнөз бергендей сезилип атат да, менин оюм. Негизи эле ушул элдик курултайдын мындай тарыхый мааниси кандай? Тарыхый мааниси аябай чоң. Мен курултай деген бул кийинчерээк эле аталып калды. Эми элдик жыйын бул адам коому жаралгандан бери эле мен тарыхчы катары белгилеп коеюн деп атам. Мына алгачкы общиналык коомдо эле жаралган. Алгачкы общиналык коомдо ошол эң алгач уруктар катары этникалык топтор чыкканда эле ошол урукту башкарууну ошол элдик жыйындар, ошол уруктун мисалы ичиндеги эркектер жыйналышып, негизги маселелерди талкуулашканда өздөрүнүн жол башчысын шайлап, аны тарыхта аскердик демократия деп коебуз. Ошондой коом өткөн да. Анан убакыттын өтүшү менен эми бул бардык жерде бирдей болгон эмес, ар жерде ар түрдүү. Географиялык шарттан улам ошол жерде жашаган элдин жалпы өнүгүүсүнөн улам ар түрдүү болгон, бирок биздин тарыхыбызда ошол алгачкы общиналык коомдон башталганы менен ал кийин дагы уланып келди. Кийин мамлекеттер жаралды, абсолюттук монархия орноду, бирок бардык жерде кандайдыр бир деңгээлде элдик жыйындар, ошол бийликтин эл менен болгон өз ара аракеттенишүүсүндө мындай ошол элдик жыйындар өкүм сүрүп келген да. Мына 12-13 кылымда Европада парламентаризм түшүнүгү келип чыкты. Бул азыр бүткүл дүйнө коомчулугунда кеңири колдонулган башкаруу системасы парламент. Парламент ошол элдик жыйындарды же болбосо элдик курултайды деп коебузбу, ошонун формасын алды да. Элдин өкүлү катары бийликке элдин ишенимин алып келип, бийликти ишке ашыра турган орган катары иштеп калды. Бирок ошол эле мезгилде
биздин коомчулукта, мына кыргыз коомчулугунда парламент, жогорку кеңеш болгонуна карабай, элдик курултай чакыруу боюнча демилге бул биринчи жолу эмес, бир нече жолу буга чейин да болгон. Андай коомдук уюмдар тарабынан болгон, оппозициялык кыймылдар тарабынан жана башка да. Анан ушул акыркы убактарда байма-бай айтылып келди эле. Анан мына быйылкы жылы ушул август айында президент кол коюп атайын жарлык менен мына кече өтүп атат да. Бул жерде Конституцияда белгиленген бул өкүлчүлүктүү элдин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүү органы катары. Эми парламент дагы бар да бизде. Парламент бар, бул кайталоочу орган болуп калат деген дагы пикирлер жок эмес да. Аны эми убакыт көрсөтөт. Бул эмнеден болуп атат? Себеби биздин парламент өзүнүн функциясын толук так аткарбагандыктан, ошол элдин өкүлчүлүк миссияны аткара албай калгандыктан ушул зарылдык болгондой көрүнүп атат да. Эми азыр убакыт көрсөтөт. Эгер жогоруда мен белгилеп кеттим, курултайдан кийин туура жыйынтыктар чыгарыла турган болсо, бул коомдук саясий институт катары биздин башкарууга кирип калышы мүмкүн. Эгер жыйынтык чыкпаса, анда дагы эле четке калып калышы мүмкүн да, азыр белгисиз. Бул убакка чейин дагы өтүп келген, Бакиевдин убагында өткөн, Акаевдин убагында өткөн. Ага кантип салыштырсак болот? Мен ушул акыркы моменттен баштайын деп атам. Акаевдин убагында курултайлар өткөн, бирок ал мындай мамлекеттик башкаруу институту катары эмес, жөн эле коомдук иш-чара катары өткөн. Мисалы 92-жылы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы август айында, 94-жылы январда Кыргызстан элдеринин курултайы деп. Алар мындай азыркы мына Конституцияда белгиленгендей саясий укуктарга ээ болгон эмес, жөн эле коомдук иш-чара катары. Акаевдин 15 жылдык башкаруу мезгилинде бизде курултай кирген жок. Бизде мына коомдук иш-чара катары эле курултайлар болуп келген. Чын эле Курманбек Бакиев президент болуп турган мезгилде 2010-жылдын башында январь-февраль айларында конституциялык мыйзам өзгөртүүлөр кирип, анан ошол элдик курултай институту катары түптөлүп, 2010-жылы 24-25 мартта жыйынын өткөргөн Бишкекте, ошол улуттук филармонияда өткөн, жер-жерлерден делегаттар тандалып, шайланып келген. Анан ал курултайда дагы ачуу чындыктар бийликке жетпей атат. Бийлик менен элдин ортосундагы мындай байланыш миссияны аткарат деген талаптар коюлган да. Мына бүгүнкү азыр курултайга коюлган талаптар коюлган, ошондой эле ишеним болгон. Оппозиция өкүлдөрү да катышкан ал жерде, позиция өкүлдөрү да катышкан деген өтө талаш тартыш болгон. Бирок ошол окуядан көп өтпөй эле, мына бир 2 жумадан кийин 2010-жылы 7-апрель окуясы болуп кетти. Бийлик кулады. Ошол эле жылы июнь айында бизде конституциялык реформа болуп, жаңы варианты кабыл алынып, парламент башкарууга өттүк. Ал жерде элдик курултай институту каралбай калды дагы. Ошол 2010-жылы кирген элдик курултай бир жолу жыйынга чакырылган боюнча жок болду да, токтоп калды. Ошол боюнча 10 жылдан ашык убакыт өттү. 2021-жылдагы жаңы конституциянын редакциясында бул каралган, атайын бирене бөлүнүп. Ал жерде ошол коомдун өкүлчүлүктүү, анан кеңеш берүүчү органы катары көрсөтүлгөн да макамы. Анан быйылкы жылы январь айында жогорку кеңеште мыйзам долбоору өтпөй калды. Жогорку кеңеш мүмкүн өздөрүнө конкуренция катары кабыл алды окшойт курултайды. Анан президент өзүнүн атайын жарлыгын чыгарып, курултайды уюштуруп өткөрүү тартибин аныктап, быйыл 16 августта кол койду да. Анан ошого байланыштуу уюштуруу комитет түзүлдү. Ошол президенттин жарлыгынын негизинде өтүп атат да. Эми мыйзам боюнча мыйзам жок да эми азыр. Мыйзам жок, бирок кийинки чакырылыштарга чейин мыйзам кабыл алынып калышы толук мүмкүн. Эгер жогорку кеңеш кабыл албаган, бирок президент укугу бар да, өзүнүн жарлыгы менен чакырып атат. Анан ушул жарлыгында деле президент өзү белгилеп кеткен. Жогорку кеңеш кабыл албаса дагы мен атайын жарлык менен чакырууну туура таптым. Себеби коомдук талап, муктаждык бар дегендейчи. Бийлик өзүнүн жасап аткан иши жөнүндө элге, коомчулукка маалымат берет, сунуш пикирлерди алат дегендейчи. Анан эми максаты жакшы эле. Ошондой формада болуш керек. Бийлик менен коомчулуктун иш-аракети. Бийликтин аткарып аткан иши дайым көзөмөлдөө болуш керек да, коомчулук тарабынан көзөмөлдөө болуш керек.
жакшы болуп атабы, жаман болуп атабы, баардык көзөмөлдөө болуп, анан ошол көзөмөл аркылуу алдыга бир кадамдар жасалат да, көзөмөл болгондо. Анан экинчиси ушул жерде рекомендациялар айтылат, сунуш пикирлер айтылат, кандай бир маселелер боюнча деген талап бар. Бул боюнча дагы делегаттар жер-жерлерден шайланып келип атат, Анан ар кимизи ошол өзү жашаган аймактын же өзү иштеген чөйрөнүн, көйгөйлөрүн, проблемаларын көрүп турат да. Анан алар ошол маселелерди көтөрүш керек ал жерде. Анан бул жерде бир нерсени белгилеп коюшубуз керек да. Көйгөйлөрдү көтөрүү ал оңой. Аны баардыгыбыз эле көрүп билип турабыз. Маселе ошол көйгөйдү кантип чечүү керек. Мына конкреттүү бир сунуштар менен чыгышса жакшы болот да делегаттар. Мисалы мына бир көйгөйдү айтып, анан ошону кандай сунуштар кантип чечебиз, детально өзүнүн көз карашы менен, өзүнүн мүмкүн чакан программасы менен чыкса жакшы болот эле да. Буга жетиш үчүн делегаттардын потенциалы жогору болуш керек эле да. Потенциалы мындай билимдүү, ошол патриот, жоопкерчиликтүү, анан жеке кызыкчылыкты эмес, элдин кызыкчылыгын жогору койгон адамдар болсо, анан ошондой иштиктүү сунуш пикирлер менен чыгыш керек. Элдин өкүлү катары келди, алар ошол өкүлчүлүк милдетин аткарганы келди, бирок мен азыр билбейм, мына биринчи жолу болуп атат. Мүмкүн мындай анализ берсек болот, мына иштин жыйынтыгы мененчи, биринчи жыйын өткөндөн кийин. Делегаттар жөн эле эл мени шайлады деп келе бергендер да болушу мүмкүн да арасында. Ал эмнеге өзү укуктуу, эмне милдети бар, эмнелерди айтыш керек, аткарыш керек, ошондой мындай маалыматы барбы деген дагы маселе болушу мүмкүн. Айрымдардын мисалы маалыматы жоктору да болуп калышы мүмкүн. Ошондой маалымат алыш керек алар. Керек болсо мына жыйындан кийин жерлерде ошол делегаттар үчүн атайын курстарды уюштуруппу, алардын мындай ошол багыттагы билимин арттырыш керек сөзсүз. Ал кийинки ошол институттун иштеп кетишине шарт түзөт да, өздөрүнүн укук милдеттерин билип. Анан ал жерде өзүн депутаттай сезип алган, эртең ошол делегат деген мандатын көтөрүп алып барып, жергиликтүү бийликке таасир этип, кызмат сурап же башка жакка пайдаланып жүрбөйбү деген дагы көйгөйлөр бар. Себеби миңден ашык адам бар да, жана кой аксагы менен 100 дегенде ал миңдин арасынан чыгып калышы мүмкүн эртең жеке кызыкчылыгынан пайдаланып. Ал жагына да көзөмөл болуш керек. Буга чейин курултай институту жок эле, маселе жок эле. Эми бул түзүлүп атат, маселе дагы жарала берет да. Азыр эми биз ошол Орто Азия чөлкөмүндөгү мындай жарандык коому күчтүү демократиялуу өлкө катары элдик курултай институтун эгер коомдук институт катары калыптанып калса, биз аны ошол жарандык коому күчтүү демократиялуу өлкө катары мындай жакшы жакка бийликтин сындаганга сындап, мындай бийликти жакшы жакка бурганга, анан чында ошол карапайым калк менен борбордук бийликтин ортосундагы көп мындай негизги көпүрө катары калыптандырганга мүмкүнчүлүк болобу? Мүмкүнчүлүк болот толук. Көпүрө катары калыптандыргангачы. Анан Борбордук Азияда чын эле бизде демократиялык коом, жарандык коом бир топ жогору деңгээлде өнүктү 30 жыл аралыгында. Эми мен мындай башкачараак формада айткым келип атат да. Эми элдик курултай азыр элдик курултайдын делегаттарынын укук милдеттеринде ошол өкүлү, элдин өкүлү деген айтылып атат да. Анан мына жарлык боюнча дагы алар бийликтин ишмердүүлүгү жөнүндө отчет угушат. Мына мисалы кечээ президент өзү дагы сөз сүйлөдү, өкмөт башчысы сүйлөдү, жогорку кеңештин спикери сүйлөдү. Ишмердүүлүк жөнүндө отчет угат, анан рекомендациялар бере алат да, мындай бир маанилүү маселелерди толук кандуу чечүү процедурасы так жок да азыр. Мисалы ошол отчетко канааттанбаса, ал президентти же министрлер кабинетин же кайсы бир аткаминерди кызматтан бошото алат деген укугу жок. Кеңеш берүүчү, рекомендация берүүчү эле да азырынча. Анан мисалы ошол отчет жакпай калса эмне болот? Эртең жыйынтыгында колго салышат да. Ошондой
көйгөйлөр бар да. Анан ушул жерден карап көрсөк, бизде жогорку кеңеш менен курултайдын функциясы аралашып кеткендей көрүнүп атат да. Курултайдагы мыйзам кабыл алган укугу бар да. Жогорку кеңеште дагы ошондой да. Жогорку кеңеш дагы мыйзам кабыл алат. Анан элдин өкүлчүлүк милдетин аткарат. Жогорку кеңештин депутаттары да азыр жер-жерлерден шайланат, кайсы бир бөлүгү партиядан. Ошол экөөнү так мындай конкреттүү бөлүп коюш керекпиз да, башына статусун аныктап. Жогорку кеңештин статусун, курултайдын статусун, депутаттын статусун, делегаттын статусун так аныктап, азыр мына башында көрсөтүп коюш керек. Эртең алар бири-биринин ишин кайталап, аралашып, анан ортодо жанагы конкуренция, конфронтация жүрбөш керек да. Мен жогорку кеңештин ушул курултай боюнча мыйзамды кабыл албай койгондугунан деле көрүп атам да. Кабыл албай койгондугу да ошондой келечекте ошондой конфронтацияга алып барбайбы деген. Ушул көйгөй бар азыр. Бул биринчиси. Ушул жерден так аныктап коюш керек. Анан мен оюмча эми курултай мындай рекомендательный кеңеш берүүчү, сунуш берүүчү гана функцияны аркалап калса да, атайын мыйзам чыгаруучу, өкмөттү түзүп, аны көзөмөлдөй турган парламентибиз бар да. Бул парламенттик институт бүт дүйнө жүзүндө толук калыптанган, өзүнүн жакшы жактарын көрсөткөн институт. Ушул жерди аныктап коюшубуз керек. Анан ошону аныктап койсок, бул биздин жарандык коомдун дагы өнүгүшүнө, биздин жарандарыбыздын коомдук саясий активдүүлүгүн жогорулашына, бийликти элдик көзөмөл кылганга, бийликтин ошо элге кызмат кылууга мажбурлоого багыт алган бир процесс катары калат эле да. Башында ошол функцияларды так аныктап алсак, анан жана тиешелүү иштерди алып бара бериш керек. Делегаттардын билим деңгээлин, анан аларды шайлоо процедурасын дагы бара-бара өркүндөтүп, ачык, айкын, так кылып, мисалы, бир айыл өкмөттөн 2 делегат боло турган болсо, аны айыл өкмөт башчы чечиш керек эмес. Айыл өкмөт башчы мына экөө барсын, кийин силер барасыңар деп көрсөтмө берген учурлар да болуп калган болушу мүмкүн. Ал туура эмес. Ошол айыл өкмөттөгү эл өзү, жергиликтүү эл өзү демилге көтөрүп, мына биз ушул адамга ишенебиз, ушул адам биздин үнүбүздү жеткире алат дегендей ишеним болсо, анан ошондой жалпы коом, жалпы жарандарыбыз ошондой позицияда болсо, иштеп кетет. Мен ошону ойлойм. Рахмат Атай, студиябызга келип өзүңүздүн убактыңызды, сунушуңузду билдирип, сунуштарыңызды бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык каалайм. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүн жыйыны Борбор калаада өттү. Өлкөнүн булуң бурчунан келген делегаттар эл көйгөйүн ортого салышып, дымактуу сунуштары менен бөлүштү. Өлкөнүн тарыхында мамлекеттин келечеги элдик жыйын аркылуу аныкталган учурлар аз эмес. Бул курултай канчалык натыйжалуу болот? Кыргыз Республикасынын биринчи элдик курултайынын ишин ачык деп жарыялаймын. Бишкекте элдик курултай башталды. Ал 2 күнгө созулат. Ага өлкөнүн булуң бурчунан эл элегинен өткөн делегаттар катышты. Анда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов учурда курултай тууралуу мыйзам кабыл алына электигин, жыйын президент кол койгон убактылуу жобонун негизинде өтүп жатканын билдирди. Ошондуктан салт боюнча биринчи курултайды ачуу укугу эң улуу делегатка берилип, биринчи элдик курултайды 80 жаштагы экс-депутат Кемелбек Аширалиев ачты. Ушул курултайыбыз өлкөбүздүн өсүшүн, өнүгүшүн, калкыбызга бакубат турмушту, тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти алып келген ак жолтой курултай болсун. Аллах акбар, амин. Рахмат сиздерге. Андан соң биринчи элдик курултайдын төрагалыгына Кадыр Кошалиев шайланды. Курултайда эсептөө комиссиясы түзүлүп, курамы 1 добуштан бекитилди. Анда 20 делегаттан турган аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү сунушталып, колдоо тапты. Президент Садыр Жапаров курултайдын күчүн коррупцияга каршы күрөшкө багыттай алса, натыйжасы сөзсүз болоруна ишеним артты.
Биздин ата-бабалар ушул курултай институт аркылуу эл менен бийликти байланыштырып, элди бийликтин чыныгы ээсине айланткан. Андыктан биз анын байыркы уңгусун бузбай, ошол эле маалда заман талабына ылайыктап, калкыбызды олуттуу чечимдерди кабыл алуу иштерине кеңири катыштырууну көздөп жатабыз. Бүгүнкү биринчи элдик курултайыбыздагы элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнүн жолдорун издеген, жалпы калк акылдашып кеңеше турган улуттук улуу жыйын десем жаңылышпаймын. Элдин тарыхында мамлекеттин келечеги элдик жыйын аркылуу аныкталган учурлар аз эмес. Бул жолу шайлоочулардын ишенимин алып, элдин элегинен өткөн делегаттар дымактуу сунуштарын айтышты. Баткенден чек арага чектеш жашаган делегат элдин тилеги чек арадагы тынчтык экенин белгилеп өттү. Урматтуулар, Лейлек району Баткен областынын дагын андан ары 200 километр ошол Тажикстандын Кастыкор Хаджент деген мына ушул залдын бул дубалы Кыргызстан болсо, ошол аркы дубалга жетпестен Тажикстан границасында турабыз. Өтө татаал акыбалда, бирок биздин балдарга, биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойда бар энелерибизге эртең ок атылбай таң атар бекен деп түндө чочуп койгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе. Бул жыйында элдин калың катмарынан шайланган 1072 делегат катышууда. Курамында 12 улуттун өкүлдөрү бар. 924 эркектер, 148 аялдар түзөт. Алардын жаш курактарын тизмектесек. Жаш курагы боюнча төмөнкүдөй. 18-ден 30 жашка чейин 23 делегат, 30-дан 40 жашка чейин 141, 40-тан 50 жашка чейин 197, 50-дөн 60-ка чейин 268, 60-тан 70 жашка чейин 330, 70-тен 80 жашка чейин 97, 80 жаштан жогорку 14 делегат. Ош облусунан 179 делегат, ал эми шаар боюнча 30 делегат элди курултайда маселени жеткирүү жоопкерчилиги менен катышууда. Бул арада Ош шаарынын мэриясы шаар тургундары жана коноктору үчүн шаардын борборуна лед экран орноткон. Анда борбор калаада өтүп жаткан элди курултай түз чагылдырууда. Элдин көйгөйүнө депутаттар жеткизе албай, мына 7-чи чакырылыштагы депутаттар дагы деле болсун бири-бирин сын коюп, бири-бири кекилик деп эме аттарды коюп ашты сазган. Ошон менен элдин көйгөйү унутта калып кетти. Эми бул элди курултай элдин үнүн жеткизип туруп, элдин ишин бүтүрүп, өзүнүн ар жеринде иштерди чечишке чоң көпүрө болот. Эл менен ошо элдин атынан шайланган делегаттарчы. Мен ошондой түшүнүп атам да. Жыйында жакын арада элди курултайдын статусу жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралаары айтылды. Белгилүү болгондой, парламент курултайдын статусу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл ала элек. Ошондой эле урматтуу агайын туугандар, мен ушул залда отурган бардык жыйындын катышуучуларынан иштиктүү, келечектүү, омоктуу ойлорду, сунуштарды берет деп ишенем. Майда барат көйгөйлөрдөн алыс болуп, мамлекетибиздин эртеңин аныктаган ушул жерде бир жакшы чечимдер, жакшы ойлор айтылат деп мен ишенем. Кыргыз ошон үчүн кеңешип кескен бармак оорубайт. Ийри олтуруп түз кеңеш деген. Мына ошон кеңешүүдө ушул ордон биз береке болсун. Biz жақсы чечимдер менен, жақсы натыйжалар менен ушул жыйыныбызды жабайлы. Курултай институту былтыр 5-майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган. Агалайык ушул жылдын 1-сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети элди курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 1-элди курултай ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.
Курултайдын экинчи күнүндө министрлердин мыйзамсыз аракеттери, өлкөдөгү соңку саясий абал жана Баткендеги чек арасындагы көйгөйлөр ачык айтылды. Элдик курултайда күлүп мыскылдап отурган министрлер болгонун делегат сындады. Курултайга Ноокат районунан келген Нурсаналы Ажыкулов министрлер шалакы болуп жатат деп сындады. Урматтуу министрлер, сиздерге айта турган сындар көп. Садыр Нуркожоевичтин колуна бутуна бут боло турган сиздерсиңер. Бирок бул жерде бири-бириңиздер менен күлүп мыскылдап отурасыңар. Президент жазып жатат. Бириңерда элди ойлогон жоксуңар. Силерди көрүп абдан капа болдум. Курултайдын делегаттары ушундай маселелерди бетке айтышыбыз керек экен. Себеби депутаттар менин адамымды кызматка кой деп эле Садыр Нуркожоевичти кыйнайт экен. Аны интернеттен көрүп жатабыз, деди Ажыкулов. Делегаттын пикиринде транспорт министрлиги акча жегенинен жолдор оңдолбой, коргоо министрлигинин шалаакылыгынан армияда аскерлер өлүп жатканын билдирди. Курултай институту былтыр 5-майдан тартып күчүнө кирген Конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1-сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 1-элдик курултайды ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев документ жакынкы күндөрү жогорку кеңеште караларын айтты. Бул жерде отурган министрлер, сиздерге айта турган сындар көп. Мен бир ооз айтып кетейин. Садыр Нуркожоевичка бутуна бут боло турган, колуна кол боло турган сиздер. Сиздер отуруп алып ушул жерде бири-бириңиздер менен күлүп отурасыздар, мыскылдап. А Садыр Нуркожоевич жазып атат, туугандар. Мындан ары мамлекеттин казынасына кол салып, паракор катары таанылган аткаминерлер же соттолгон жарандар мамлекеттик кызматтарга бара албайт. Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аныктоо үчүн мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Буга чейин кадр тутумундагы калыптанган терс көрүнүштүн натыйжасында кесипкөй адистер жок болуп, куда сөөктөрдүн кланы болуп келгенин серипчилер айтат. Соңку жылдары мамлекеттин казынасынан миллиондогон каражатты кымырып, коррупциялык иши аныкталган соң соттолуп, кайра жетекчилик кызматка дайындалган чиновниктер коомчулукту ренжитип келген. Мындан улам соттолгон аткаминерлерди мамлекеттик кызматтарга жолотпоо талабын койгондор көп. Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга орнуша албай турган адамдарды аныктоону сунуштап жатат. Анда мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү темилгелеген. Талкууга коюлду жаңы мыйзамдардын долбоорлору. Ошол долбоордо мурдагы мыйзамдарда уруксат берет эле. Эгерде соттолгуу болсо, ал акталса, анда ушул мамлекеттик же муниципалдык кызматтарга келсе болот эле, мүмкүнчүлүк алат эле. А бүгүнкү азыр сунушталып аткан долбоордо, эгерде мисалы үчүн коррупция менен соттолуп кетсе, же башка да финансылык бузуулар аркылуу соттолуп кетсе, бирок акталса дагы кайра мамлекеттик же муниципалдык органдарга бара албайт деген норма киргизилди. Бул мезгилге чейин мамлекеттик кызматтарга таанышы же акчасы бар кызматкерлерден иштеп келген анык. Кадр тутумундагы калыптанган терс көрүнүштүн натыйжасында кесипкөй адистер жок болуп, кызматтардын тейлөөсү коомчулуктун нараазачылыгын көп жаратып келет. Өлкөдөгү кадр саясатын жакшыртуу үчүн аттестация жана ротация саясаты кирген эле. Ротациялоо. Эми мурда көп ошол жердик болсо, ошол жерде иштеп келген болсо, ал жерде тууган уруктары да көп болгон, ошол жерде төрөлгөн, баарын тааныйт. Эми коррупцияга жол бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берип келген да. Бүгүнкү күндө ушул ротациялоо жолу менен келген жетекчилер, бул акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, шаардын мэрлери бул жакшы мындай жыйынтыктарды берип атат да. Себеби ал жерде мисалы тааныш билиши жок, баардыгы мыйзам чегинде иштешип, мында өздөрүндө башка жактан алган тажрыйбасын ошол келген жактарына пайдаланып, жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтүп атышат. Жергиликтүү бийликтегилер кландашып, куда сөөктөн баштап тууган уругуна чейин бир башкармалык тейлеп алган учурлар бар экенин саясатталдоочу Абдыжапар Акулов айтат. Эң алгач табияты таза жаран муниципалдык кызматтардын ар бир тепкичин басып өтүп, ал топтун адамы эмес, компетенттүү адис болуш керек дейт. Ал эми өлкөдө бийлик алмашкан сайын элдин эң биринчи талабы люстрация экенин белгилейт. Жээнбековдун бийлиги убада берген. Люстрация монтип өткөрөбүз деп Садыр Жапаровдун бийлиги ушинтип келди бийликке. Убакыт кетип атат да. Бирок люстрация болгон жок да. А бул дагы ошол жанагы
коомчулукта мынакей калк айтса калп айтпайт деген кайсыл кызматтарда кимдер иштеп аткандыгын алакандай кыргыз эли билип таанып көрүп эле турабыз. Таптакыр туура эмес адамдар кызматка келип калган учурлар бар. Биз коррупциянын тамырын түбүнөн бери мындай кыркышыбыз кыйын экен, бирок минимизация кылуунун жолдору көп да. Ошон үчүн мындай эрктүүлүк менен сен тигил партиядан келдиң, сен бул партиядан элең, же болбосо тигинин жакындасың. Бизде баягы буга чейин эмне кызматтарда ошо кудалар тууган, бир туугандар келип, бүгүнкү күнгө чейин бир кадр кызматында бир алгылыктуу иштер болгонун көрө элекпиз да. Буга чейин бийлик аким жана орун басарларынын кесипкөйлүгүн текшерип, эргөө үчүн аттестациядан өткөргөн. Өткөн жылы өлкө аймагындагы бардык акимдерди ротациялоо толук ишке ашырылган. Калктын калың катмарынын нараазычылыгы токтобой жаралып келген сот системасындагы 312 судья дагы орун которушкан. Кадр саясатындагы реформанын натыйжасын убакыт көрсөтөрүн талдоочулар айтат. Ал ортодо Акылбек Жапаров эң көп коррупциялашкан тармак катары танылган бажычылардын баарын бир күндө иштен бошотуп, жаштарды алууга система түзүлүп жаткандыгын билдирди. Өлкөдө жеке ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында ишкерлерди текшерүүгө 1 жылдык мораторий киргизилди. Мындай кадам атайын ишкерлерге ишин алдыга жылдырууга шарт түзүп берүү үчүн жасалган аракет. Анткени буга чейин ишкерлер мамлекетте мораторийди киргизүүнү суранып келишкен. Убактылуу мораторийдин киргизилиши өлкөдөгү ишкерликтин өнүгүүсүнө канчалык шарт түзөт? Өлкөдө ишкерлерди текшерүүгө 1 жылга убактылуу тыюу салынды. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда мамлекет текшерүүнү токтотуп, атайын ишкерлерге ишин алдыга жылдырууга шарт түзүп берүү максатында мораторий киргизилүүдө. Чакан ишкерлик менен алектенген Акшуула Эркинбай кызы мораторий өлкөдөгү ишкердиктин өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн белгилейт. Бул боюнча айтарым, бул кол коюлган аябай эле жакшы болуптур. Чынында жаңы баштап келаткан иш-чараны баштап келаткан ишкерлерге бул текшерүүлөр көп эле кастын тийгизет да. Не деп коет? Поддержка предпринимателей деген аябай эле азыр поддерживать этип атышат, аларга да чоң өлкө уже өзүбүздүн өлкөбүз эле түшүнүп атат да, что предпринимательдер канчалык көбөйсө, ошончолук биздин экономика көтөрүлөр. Буга чейин ишкерлер мамлекеттен мораторийди киргизүүнү суранып келишкен, анткени ишмердүүлүк жүргүзүүдө айрым учурда мыйзамсыз текшерүүлөр орун алып, негизсиз акча жыйноо фактылары да кездешкен. Бул жагдай коррупцияны күчөтүү менен бирге ишкерлердин ишин артка тартып жаткандыгын айтышат. Мындан улам кайрадан убактылуу мораторийдин киргизилиши өлкөнүн экономикасына да оң таасирин тийгизет дешет. Кыргызстандын экономикасынын 85%га жакын жеке сектор түзөт. Мунун негизинде биздин Кыргызстан экономикасы жүрөт. Демек, бүгүнкү күндөгү президенттин ошо 1 жылдык мораторий киргизгендигин дагы бир жалпы ишкер катары колдоо десек болот. Бүгүнкү күндө биздин текшерүүчү органдар тарабынан аз болсо дагы, мындай айтканда, бизнеске колдоо алып, өнүгүүгө карай өзүнүн кадамын таштайт. Себеби бүгүнкү күндө дүйнөдөгү болуп аткан окуяларга байланыштуу бул президенттин мындай айтканда указы пайдалуу десек болот. Жарлыкка ылайык укук коргоочу органдар тарабынан текшерүүгө мораторий киргизилүүдө. Мындан сырткары 16 мамлекеттик текшерүүчү органдардын текшерүүсүнө да 1 жылга бөгөт коюлду. Мораторий жарыялангандан кийин пландык текшерүүлөр болбойт. Анда коопсуздукту сактабаган учурлар катталса, мыйзам менен бекитилген критерийлердин негизинде текшерилет. Аны менен катар банктарды да текшерүүгө мораторий киргизилип жатат. Албетте, коопсуздук жагы эске алынды. Эгерде кандайдыр бир эпидемиялык ситуация же кандайдыр бир стихийный ситуациялар болгон кезде текшерүү сөзсүз жүргүзүлөт. Анткени биз коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек. Жана экинчи жагы бул эгер кандайдыр бир арыз түшсө, фактылар менен подкрепленный болгон арыз болсо, ал арыздын негизинде текшерүү укугу калат. Анткени ал жабыркаган тараптын да укугун коргошубуз керек да. Ошол багытта бүгүнкү күндө жарлыкка ишке ашырылат.
Эске салсак, өкмөттүн 2018 жылдын 17 декабрындагы номер 586 токтом менен ишкердик субъектлерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктаган. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанга быйылкы жылдын алгачкы 6 айында $628 миллион инвестиция кирип, $483 миллион чыгып кеткен. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Өлкөдө зордук зомбулук алдын алуу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, жазалардын катаалдашына карабастан жаш балдарга, кыздарга болгон зордук зомбулук токтобой келет. Өткөн жума Жалал Абад облусунда 19 жаштагы кыз мыкачылык менен өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учурду. Соңку жылдары бойго жетилек кыздарды зордуктоо фактылары көбөйүп, сот жоопкерчилигинен жеңил кутулуп кеткен учурлар коомчулукту нааразы кылып келет. Келгенде ошо бети башым талкала уруп таштаган, көгала кылып. Жалал Абад облусундагы 19 жаштагы кыздын киши колдуу болуп өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учурду. Маркум кызды шаарга жеткирем деп автоунаасына салып кетип, жолдо өлтүрүүгө шектелип 58 жаштагы киши кармалды. 8 ноябрь күнү саат 9:30 чамасында Нокен районундагы сайдын ичинен киши колдуу болгон жаш кыздын сөөгү табылган. Бул факты боюнча иш козголуп, шектүү катары буга чейин зордуктоо жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгон, акыркы жолу 2021 жылы Баңгизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылган Сузак районунун 58 жаштагы тургуну кармалган. 11:30 чыгып кеткен. Экөөбүз кошо чыкканбыз. Мен базар корууга кеткем, ал Жалал Абадка кеткен. 2 сааттык окуусу бар эле, барып келейин деп. Ошончо барганда эле телефону өчтү. Ошо өчкө издеп келип калат деп күтүп отурдук. Ошончо келбеди да кызым. Кембекен жак. Бетин уруп, ооз башын жарып таштаган бүт эле. Чачы узун эле, чачтарын бүт жулуп таштаган. Şu закондорду өзгөрсүн. Атууга өкүм кыла турган закон болсо эми чыгарсынчы ошого окшогон акмактаргачы. Ушинтип мага окшоп какшабасын эч ким. Күч органдарынын берген маалыматына караганда, жылдан жылга мындай кылмыш иштеринин саны өсүп, көпчүлүгү сотко жетпей кыскарып кеткендиги айтылууда. Мындан улам эл өкүлдөрү жер-жерлерди кыдырып, үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы тууралуу жыйындарды өткөрүүдө. Кыргызстан адам укугуна байланыштуу эл аралык конвенцияга мүчө. Эл өкүлдөрү өлкөдө мыйзам иштебей жаткандыгын айтышат. Катталат, бирок ошонун сотко жеткени маанилүү да. Кандай болду, ким күнөөлүү болду, ошону аныкталышы маанилүү. Бирок 50%-тен 70%-ке чейин сотко чейин жетпей калат ал нерсе. Именно зомбулук боюнча. Ал именно ар кандай себептер менен же квалификациясы өзгөрүлөт ал иштин, же болбосо тиги тосмо арыз жазат. Ушинтип баягы кайдыгер калып калып атат да. Ошондуктан бул мен укук коргоо органдарынан да суранат элем. Бул нерсе деген кайдыгер болбош керек. Ар бир зордук зомбулук болуп, сөзсүз эле бир мындай жыгылып калганча, жатып калганга чейин урган гана зомбулук эмес. Бир кичине мындай оор сөз айтса деле бул зомбулук деп кабыл алып анын үстүнөн иштебесе болбойт да. Соңку жылдары балага, өзгөчө өспүрүм кыздарга карата жыныстык зомбулук көрсөткөн окуялар тынымсыз катталып, жазадан жеңил кутулуп кеткен учурлар көбөйгөн. Мындан улам өспүрүмдөрдү зордуктап, мыкачылык менен өлтүрүү фактылары системалуу мүнөзгө айланып баратканын айткан эл өкүлдөрү мындай кылмышка баргандарга катаал жаза колдонуу боюнча мыйзам иштеп чыккан. Ал эми педофилдерге өлүм жазасын берүү мыйзамы да талкууланган, бирок сот аткаруу бийлиги туура эмес чечим чыгарат деген кооптонуу менен бул мыйзамды колдобогондор да бар. Bunun bir ters жагы дагы бар. Себеби биздин сот системасы кандай айкын болобу? Себеби bunun эки жагы тең бар да. Жазадан коркуп, туура коркутуш керек. Бирок ал эми кандай ишке жүзөгө ашат, пока эми бир аз убакыт керек го дейм. Талкууга коюлган. Азыр эл эки жакка бөлүнүп кетти. Бирөөлөр айтат катуу жаза киргизиш керек дейт. Башкалар айтат алдын алуу иштерине. Анан мен жалпысынан айтып кетет элем, бул зордук зомбулуктун биз себебин билишибиз керек. Өлкөдө өткөн жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган, анын 500гө жакыны сексуалдык зомбулук болгон. Коомчулуктун үрөйүн учурган соңку кылмыш Кадамжайдагы 14 жаштагы мектеп окуучусу зордукталып, анын өлтүрүлүшү болду. Ага ылайык жазаны гумандаштыруу, сот катачылыгына жол бербөө үчүн өлүм жазасын өмүр бою абакка кесүү менен алмаштыруу чараларын кабыл алган. Исак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.
Коомдук транспортта жүргүнчүлөргө орой мамиле жасап, одоно жол эрежесин бузган айдоочулар каттамдан четтетилет. Ош шаарындагы кичи маршруттук автобустардын техникалык абалы жана тейлөө шарттары көзөмөлдөнүп, талапка жооп бербеген айдоочуларга айыппул салынды. Коомдук транспорттогу жол акынын көтөрүлүшүнө жараша талап дагы күчөтүлүүдө. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Коомдук транспорттардын лицензиясын берип көзөмөлгө алган транспорттук инспекция кичи маршруттарга күтүүсүз рейд өткөрдү. Анда бекетте турган кичи автобустар 2 талап менен көзөмөлдөндү. Маршруттук чиймедеги унаалардын техникалык абалы, тазалыгы жана жүргүнчүлөрдү тейлөөдөгү сапаты каралды. Эскилиги жеткен кичи автобустарды линиядан алып, жүргүнчүлөргө айыр мамиле жасоо айдоочуларга эскертилди. Өзгөчө каттамга чыгуудагы убактыларды так аткаруу талап кылынды. Эртең менен механик наркологдорду бардығын айдоочулар текшерип, техникалык абалын текшерип, айдоочунун ден соолугун текшерип, текшерүүдөн өткөзүп, анан жумушка чыгарыңыздар. Лицензияларды өз убагында алыңыздар. Азыр бардыгы онлайн базага түшүп калган. Электронный алсаңыздар да болот лицензиялардычы. Бүт базадан бере берет. Заявка таштайсыңар, ошол жерден берет. Анан көчөдө жүргөндө жүргүнчүлөргө орой мамиле жасаңыздар. Жакшы сүйлөп, акырын жүрүп, силердин өзүңөрдө жүргүнчүлөрдү ташыган эрежелери бар. Транспорттук кызмат эң чоң маршруттук бекет болгон 107 каттамын көзөмөлдөдү. Талапка жооп бербеген 2 айдоочуга айыппул салынып, линиянын механиги жана нарколог дарыгеринин ишмердүүлүгү каралды. Каладагы негизги 107 каттамды 67 кичи автобус бар. Ар бир автобуска GPS системасы орнотулуп, жүргүнчүлөрдү ташуу убактылары белгиленген. Күнүгө эртең менен булар график менен саат 7ден баштап иштешет. Мына жол кыра кымбаттагандан бери кыйла сопуларга жакшы болгон менен солярка дагы ошо менен кошо эле кымбаттап келип, сал запчасть тетиктери, техниканын тетиктери дагы кымбат. Ошого карабастан элди тейлешибиз керек. Ушуга биз ушун үчүн билетим алганбыз, иштетебиз, тейлейбиз деп. GPS бар. Кайсы машина канчада чыкты, канчада жумушка кирип кетти, каякта жүрдү. Ушулардан бери биздин онлайн байкында эме болуп турат, текшерип келип турат, баардыгы көрүнүп турат, кандай жүргөндөрү. Каланын маршруттук каттам көп токтогон аялдамаларда рейд уланды, анда троллейбустан тартып жик автобустар текшерилди. Инспекторлор жүргүнчүлөргө дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, талапка жооп бербеген айдоочулар айыпка чыгылды. Көзөмөл аялдамага токтогон ар бир унаада уланды. Фамилияңыз? Графиктерин, жүрүү схемаларын, бардығына тиешелүү болгон документтерин бардығын текшерип атабыз рейд учурунда. Шаардык каттамдарда айдоочуларга, жүргүнчүлөргө сылык мамиле кылуу боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Менчиктин түрүнө карабастан жоопкерчилик чектелген коомдорго, фирмалардын жооптуу адамдарына катуу талаптар коюлуп атат. Жүргүнчүлөргө айдоочулар тарабынан орой мамиле кылынып, мыйзамсыз иш аракеттер болсо, биздин Ош аймактык башкармалыкка келип арыз менен кайрылса болот. Ал жеринде ар бир районго бөлүнгөн өзүнүн кураторлору бар. Ошол кураторлор иш алып барат мыйзам чегинде. Андан кийин ошол айдоочулардын үстүнөн көзөмөлдөп жүргүзүп турган жоопкерчилик чектелген коомдун директорлору бар. Аларды да чакырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Рейдтин жүрүшүндө 75 кичи автобус текшерилип, 28 протоколдун негизинде 34.500 айыппул салынды. Транспорттук инспекция айдоочулардын орой мамилесине же жол эрежесинин одоно бузулган учурда кайрылууга чакырат. Бүгүнкү күндө шаарда 48 маршруттук линия бар. Анда 1000ге чукул кичи автобустун айдоочулары иштейт. Маданият министрлигине караштуу Весна жайкы кинотеатры мыйзамсыз жеке тараптарга сатылып кеткен. Бул тууралуу жогорку кеңештин көчмө жыйынында депутаттар айтып чыкты. Мамлекеттик кинотеатрдын бир нече ээси алмашкан. Соттон мамлекетке кайтаруу боюнча чечим чыкканы менен баланска өткөрүлө элек. Ал эми имараттын жанында курулуш иштери башталган. Кененирээк кийинки тасмада. Биз азыр Ош шаарындагы Токтогул паркында жайгашкан Весна кинотеатрынын имаратынын жанында турабыз. Дал ушул жайкы кинотеатр жеке тараптарга сатылып, бир нече жолу ээси алмашкан.
Облустук прокуратуранын мындан 2 жыл мурун берген маалыматына караганда, бул имарат менен бирге 300 чарчы метрда мыйзамсыз сатылып кеткен. Азыркы учурда имараттын сырты тозулуп, кирүүгө мүмкүн эмес. Союз мезгилинде курулган Весна кинотеатры жеке тараптарга сатылып кеткендигин Жогорку кеңештин депутаттары көчмө жыйында айтып чыкты. Алар имарат менен жеринде таанышып, учурда курулуш иштери жүрүп жатканына да күбө болгон. Мамлекеттин карамагындагы жердин жеке менчикке өтүшүнө жол берген кызматтарга сын айтылды. Ушуну унутпагыла, сиз ошонун тегерегин иштешиңиз керек. Бүгүнкү күндө ал жерде котлован казып, курулуш баштап атат. Ал курулуш баштаган акысы жок. Соттон утуп алдыбы, болду. Соттон утуп алгандан кийин ал теги банкты милдеттендирип туруп, банк бошотуп бериш керек. Илгери эле жеке колго өтүп кеткен Весна кинотеатры маселесин бүгүн көтөрдүм. Өтө өкүнүчтүү, буга деген прокуратурада так жооп бере алган жок. Госимуществодагы өкүлдүктөрдө эч кандай бир маалыматы жок экен. Анан мынакей бүгүнкү күндө, бүгүнкү жыйында дагы биз аны өзүбүздүн чечимибизге киргиздик. Аталган кинотеатр Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу. Ал кайсы жылы кимге өтүп кеткендиги белгисиз. Кино дирекциянын жетекчиси учурда дал ушул кинотеатрды мамлекетке кайтаруу боюнча бир нече жолу арыз менен жогорку тараптарга кайрылган. Ал эми сот мамлекеттин балансына өткөрүү чечимин кабыл алган. Бирок кинотеатр банкта күрөөдө турат. Буга байланыштуу мамлекеттик акт алууга уруксат берилбей жаткандыгы айтылды. Ошондой эле кинотеатрдын бир нече жетекчиси болгондуктан талаштуу маселеге чекит коюлбай келет. Баланс калуу боюнча ФУГИге Бишкекке бергенбиз. Алар менен байланышып, госрегистр аркылуу баланс алалы деп атканда, ФУГИ аресттен чыгарыш керек болуп атат. Арестсиз биз госрегистрден изменение кыла албайбыз, мамлекетке госакт алып бере албайбыз дегенде ушул маселе менен такталып бүгүнкү күнгө чейин барып сатып алган ээси, бирок фактически соттон утканбыз, но арестте банкта турат. Арест имуществону алмаштырыш үчүн чечилбей жүрөт ушул маселе. Алган бир 90-100%ге чейин утканбыз да бул маселе. Такталбаган бир маалымат айтып атат, бул банктын да залогдо турат депчи. Биз эми ал канчалык деңгээлде экендигин азыр ошол каттоо, мамлекеттик каттоо кызматы бизге толугураак маалымат берет. Биздин ниетибиз эмне? Бул Ош шаары, бул биринчиден тарыхый шаар, экинчи борбор. Бүгүнкү күндө миллиондон ашык жаран жашап аткан шаарда кинотеатр, мамлекеттик кинотеатр жок. Ал эми калган кинотеатрлар жеке менчикке өтүп кеткен. Ошондуктан биз мамлекеттик кинотеатрды кайра калыбына келтирип, аны оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, элди маданий эс алуусун камсыздап беришибиз керек. Азыркы учурда кинотеатрдын айланасы тозулуп, жолдорго шагыл төгүлгөн. Айрымдардын айтымында соттон чечим чыкса дагы ушул жылдын башында курулуш иштери башталып, имараттын котлованы казыла баштаган. Ал эми эски имарат кароосуз калып, чатыры да жараксыз абалда. Ош облусу боюнча бир дагы мамлекеттик кинотеатр жок. Облус аймагындагы Семетей, Киргизия кинотеатрлары да жеке менчикке өтүп кеткен. Бул тармактагы адистер жайкы кинотеатрда тарбиялык маанидеги тасмалар көрсөтүлүп келгендигин айтат. Кинолорду азыркы бизге жакшынакай таасирдүү кинолорду көрсөтүшүбүз керек. Тарбиялык мааниси бар. Ал кезде биз илгери кинолордон биз патриоттулук сезимди алганбыз. Эми азыр кино келсек, бизде азыр Ош областы боюнча мамлекеттик кинотеатр жок. Весна кинотеатрынын мамлекеттин балансына өткөрүү иштерин эртелетүү боюнча ар бир тиешелүү кызматтарга сунуштар берилди. Соттон чечим чыккан соң бул имараттын сатылышына тиешеси барлар жоопко тартылышы керектиги да эскертилди. Исхак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Бул жумада мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Альфа Телеком жабык акционердик коому Мегакомду 2023 жылга сатуу маселесин карап жатат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында мүлк фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында компания болжол менен 14-15 миллиард сомго бааланышы мүмкүн. Акыркы нарыкты баалоочу компания аныктайт. Бакировдун маалыматына караганда Кермет банктын кепилдик фондунун жана башкалардын мамлекеттик үлүшүн сатууда пландалууда. Министрлер кабинети мамлекеттик үлүштүн сатуу пландалып жаткан 30 компаниянын тизмесин бекитти. Мегакомду 2021 жылдын август айында да Улуттук банк тарабынан сатуу алуу мүмкүнчүлүгү каралып жатканы айтылган. Анда компания 19 миллиард сомго баалаган. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо берсин. Сиздер узап бара жаткан жуманын негизги окуяларына сырысып салган апта маалыматтык программасына күбө болдуңуздар. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.